Буга чейин кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун Жалал Абаддагы өкүлчүлүгү тергөө изоляторунда кармалгандардын укугу бузулуп, айрым аялдар сексуалдык кызык көргөнүн маалымдаган. Укук бузуу фактыларына байланыштуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын кызматкерлери жана ички иштер органдарынын ишин оңдоо талабы менен прокуратурага кайрылган. Арыз жазып берген боюнча биз кайрылып атабыз да. Сиде Момунова Жанара деген кызматкер бар экен. Ошо аябай акта беззаконие кылат деп кайрылышты бизге арыз боюнча. Алиги эркек конвойлорду алды, биздин аяк биягыбыз кармалайт, жумшак экен го, биягыңыз мындай экен го деген сөздөрдү айтат экен да. Душ кабыл алып аткан күнү бар да, больницаденчи. Ошага кетип атканда ич кийимдериңиз көрсөткүлө деп конвойлордун алды, эркек конвойлорду алды. Ар жагын кармалап ич кийимдерин чыгарат экен. Мыйзамсыз нерселер көп кылат экен. Номер 53 тергөө изоляторунда отурган аялдар болсо, бул пикирди четке кагат. Биздин өзүнүн тилче алганда шумон деп коет, шумон деп чыгарат. Чыгарып, жакшынакай эле эч кандай лишний движениясы жок чыгарышат. Гулка жакта, мисалы, камера жок болгон болсо, гулкада толтура сотрудниктер бар. Алмак салмак 2ден 3төн турушат. Эч кандай лишний эчтеке жок. Мисалы, бул жерде аялдардын күйөөсү барлары бар. Алардын жашоосу кандай? Азыр биз интернетте жүрөбүз. Алардын жашоосу кандай болот? Булар кандай деп ойлойт? Бул ушул тууралуу мисалы интернетке таралганыбыз үчүн ажырашкандык пайда болот. Мага мисалы өкүндүргөнү ошол. Азыр ошондой кечетен бери интернеттен чыгып кетип атат, биз дагы түшүнүк катарды берип атабыз. Бизге ПТК кызматкери текшерүү келген учурунда биз андай кызматкерлерге андай жалоб же 53кө деп жалоб берилген эмес да. Мен каалайт элем, ошол Алишер Токоевич наоборот өзү жоопко тартылыш керек. Эгерде ошол нерсенин негизи болсо, биз заявление жазууга мен даярмын. Шимон убагында мен аны деле айттым. Балки мен мыйзам боюнча түшүнбөй аткандырмын, ушундай чечиндирип отуруптур дегенден мен ооруп олтуруп тура албай калдым деп айттым. Десем, өзүбүздүн да мындай ичара айтышуубуз болуп кетти. Ошону кандай мааниде карайсыз? Анан ал биздин алма рапорт жазам деди, ал мен сотума влиять этпейби деген ой менен айтсам, жазып бер деп берди. Анан жазбайм, озакеле айтайын десем, кааласаң дагы барак берем деп колума барак берди. Анан эми почеркиң сулуу экен, сен жазып бер деп мени жаздырды. Мен жазып бердим, булар кол коюп беришти. Анан ал жерде мындай интернетке чыгарам, мен силерди мындай кылам, андай кылам деген жок. Кыйноолордун алдын алуу улуттук борборунун Жалал Абаддагы өкүлчүлүгү изолятордун ашканасында тазалык сакталбай, абактагыларга бөлүнгөн тамак аштын нормасы да талапка жооп бербеген деп билдирди. Менюде биз тамак аш текшергенде ар бир адам 10 грамм 15 грамм эт чыкты да, биз тамак пишип аткан тамактан этти алып көргөн учурубузда. Биздин чыгармачыл топ тергөө изоляторундагы түшкү тамактанууга туш келгендиктен тамак аш таратылып жатканды чагылдырууга мүмкүн болду. Ошол күнү эм карап туруп, биринчи тамакты да конца караткызбады, да конца биз этти алган жокпуз. Немени эле экинчи тамакты баш ачкан жок. Биз тамактан эт чыгаргычы неме кылбай эле болду деп сүрөткө тартып кетип калды. Чындыгын айтканда, воляда деле обедте үйүбүздө 2 түрлүү тамак жасап жебейбиз да. Бул жерде эме жакшы, шарт жакшы, болгону бизде воля жок, балдарыбызды көрө албайбыз. Ана мынтип интернетке чыгарган өтө жалган, 100% жалган. Мен силерге эме берем да. Эттер да нормада. Эттер нормада. Бизге как положено шорпа келе жиликтер менен, сөктөр менен шорпа келе сүйүн ичип алабыз. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 53 мекемесинде кармалып жаткан аялдардын баарынан сурамжылоо жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында эч кандай сексуалдык ырдык көрсөтүлбөгөнү аныкталган. Учурда жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын ички иликтөө кызматынын жетекчиси текшерүү жүргүзүүдө. Азыр иш жүргүзүп атабыз. Жыйынтыгы кичине белгилүү болуп келатат. Эгерде могул материал тастыкталбаса, анда өз учурунда биз жетекчилик тараптан ошол ПТКнын жетекчилигине кат жөнөтөбүз. Ошол кызматкердин үстүнөн кандай чаралар көрөт, прокуратура өзү келип кетти, алар өздөрү чечимин чыгарат. Биз прокуратурага да кайрылабыз. Себеби бул резонанс жаратып атат. Коомдо резонанс жаратып атат. Болбогон нерсени болду деп чыгарыш бул өзү эле мен оюмча мыйзамсыз иш деп ойлойм да. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 53 мекемесинин жетекчиси болсо, кыйноолордун алдын алуу борборунун Жалал Абаддагы өкүлчүлүгү билдирген маалыматты чындыкка дал келбейт дейт. Тергөө изоляторунда байкоочу камералар орнотулуп, толугу менен көзөмөлдө турганын кошумчалады. Азыркы айтылып кеткен 631-токтом бар мыйзам
30-августтан чыккан. Ошол мыйзам чегинде ишин алып барган биздин кызматкерчи. Анан кийин ошол мыйзам нускамалардын талабын негизинде требует эткен ал жердечи. Ошону ал берки осужденныйыбыз просто түшүнбөй калган ал жердечи. Ооруп атам деп шылтоо болгонбу. Ошол жагы. А так бүт бардыгы мыйзам чегинде инструкция боюнча обысковый мероприятие жүргүзүлгөн. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 11 түзөтүү мекемеси, 6 тергөө изолятору, 1 түрмө, 13 түзөтүү абагы, 53 аймактык жаза аткаруу инспекциясы бар. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.